Так, мен азыр мынау Акбура дарыясынын жээгинде турам. Мынау арт жакта көргөзүп аткан мынау жашыл тунике менен тосулган жер мындан бир 5-6 күн мурун тосула элек болчу. Анан ошол тосулуп баштаганда мушташ чыгып, ошонун айынан мынау Ош шаардык мэриясы муну мыйзамсыз берилген. Муну биз ким тоскон болсо кайра өздөрүнө ачтырабыз деген болчу. Азыр андан ошол 10 күн өтпөй кайра ачтырмак түгүл, кайра мынау тунике менен тосулуп калыптыр. Буга чейин жөн гана ошол жанагы түркүктөрүн коюп, астына фундамент куйган болчу. Азыр мен түшүнбөй турам. Бул өзү негизи мынау үстү жогору жакта мынау леп деп коет. Линия электропередач деп коет. Бул жерлерге дагы мынау 15 метрге чейин мен билген мыйзам боюнча 15 метрге чейин нар жак бер жагына курулуш курганга, тосконго, мындай коммерциялык же башка максаттарда пайдаланганга мүмкүн эмес деген эреже болсо керек эле. Азыр Ош шаардык мэриясы бул жерде айткан, биз эч кимге саткан эмеспиз. Бул жер корук зонасы, бул жер сатылбайт, сатылса дагы мыйзамсыз болот деп. Бул жерде ачтырабыз деген, ачылган жок. Тескерисинче тосулуп атат.